Палестина элине 7-чи жардам. Биздин элден азык-түлүк баштыктары. Тынымсыз бомбалоонун очогунда болгон Газа тилкесинде абал күн өткөн сайын оорлоп бара жатат. Үй жайсыз, жакындарынан айрылган калк учурда дагы бир чоң көйгөй менен күрөшүп жаткан учуру. Эл аймакта азык-түлүк жетишсиздигинен улам кыйынчылыкка кабылууда. Кайрымдуу кыргызстандыктардын жардамы менен Аль-Умма Туркиядагы өнөктөшү Газага жардам фонду менен биргеликте жүрөк жылыткан аракетин улантып жатат. Чогулган каражатка азык-түлүк толтурулган 666 баштык Хан Юнистеги убактылуу баш калкалоочу жайларга жеткирилди. Ар бир баштыктын ичинде 3 баштык эт, 4 консерваланган балык, 700 грамм халва, 340 грамм таттуу жүгөрү, 800 грамм ананас, 7 даярдалган буурчак, 1 баштык куурма, 1 килограмм сыр, 800 грамм кулпунай кыямы, 800 грамм чай жана 3 килограмм шекер толтурулган. Биздин Аль-Умма фонду жапа чегип жаткан палестиналыктар үчүн каражат чогултууну мындан ары да улантат. Барыңыздарды бул кайрымдуулукка кол сунууга чакырабыз. Сиздин жардамыңыз Газадагы бир туугандарыбыз үчүн чоң үмүт шооласы болушу мүмкүн.